Токойдун кереметтери. Арсланбап аймагында Мисеке деген жер бар. Анын аты эмнеден коюлганын эч ким билбейт. Ушул Мисекеде Эдил жалгыз үй жашайт. Ал адеп келип отурукташканда бул жерде башка там жок болчу. Жайкысынган анын тамынын ылдый жагындагы тайпага боз үйлөр конуп, кеч күзө көчүп кетишет. Анан Эдил баягысында жалгыз үй калат. Эл аны Токойчу Эдил дешет. Эдил карыянын бир артыкча кызматы Мисекени эле эмес, ат туягы жеткенге чейинки Токойго көз салат. Жай бою тынбай кыдырат. Токойду уурдап кыюучулардын келишпес душманы. Бери кыштактагы кээ бир кыйда адамдар жаңакты ысырапка учуратышып, там салганга устун кылышат. Же нысапсыз, ээси жоктору отун үчүн мөмө берүүчүлөрдү деле кыя беришет. Буга Эдил карыя жол бербейт. Анын бир жака кеткенин акмалап аңдып турушат. Кексе карыя аны да билет. Эдил жайкысын балдарын ээрчитип алып Токойду кыдырып жүрө берет. Азыр болсо Кызыл Жаңыл менен эки небереси чоң эрмек. Эдил аларга жаңактын түрүн үйрөтөт. Жаңак негизинен эки түргө бөлүнөт. Каңырты, чукма. Каңыртысы жаңакты чакканда бадырайган маңызары бөлүнүп ажырап калат. Чукмасын чакканда маңызы сөөктүн кычыктарынан чыкпай, кесиктин учу менен чукуп аласың. Анын мазасы каңыртыдай болбой, жегениңе алымсынбай каласың. Быша электе сыртындагы көк кабыгы калың болот. Анысы дондолой деп аталат. Бышканда көк кабыгы бырышып, куурап, жаңактан ажырап бөлүнөт. Биз көрүп жеп жүргөнүбүз ушул бышып бүткөндөгү малы. Жаңыл, Кайым, Акзыйнат быйыл да Токой аралап жүрүшүп, атасынан көп үйрөнүп алышты. Мунусу той жаңак, деди атасы майда куруттай ак жаңактарды көрсөтүп. Той жаңак тойда ак дасторконго коюлат. Алар Токойго тереңдей беришти. Алдыга кеткен Акзыйнат чоң-чоң жаңактарды терип бир этек алып келип калды. Ата, карабайсыңбы? Ал муруттай сүйрү. Ушу той жаңак, деди атасы. Акзыйнат суроо бербей тура алабы? Эмне үчүн той жаңак дейт ата? Мына өзүң айткандай чоңдугу ал муруттай. Жаңактардын эң чоңу. Ошол үчүн той жаңак. Бардык Токойдо боло бербейт. Чанда гана жолугат. Бардыгынан торгоймо жаңак соон не ата, чагып жегенге оңой, деди Жаңыл. Аны мен көргөм, тетиги дөңдөгү топ жаңактын арасында бар ата, деди Кайым. Кайым көргөн жаңак чын эле туш тарабынан шибеге менен сайып оюп койгондой тешик-тешик болот. Каягына тоголонтуп карасаң да маңызы көрүнүп турат. Коозук үчүн же кымбат белек үчүн кулат жипке тизип коюшат. Муну торгоймо дешет. Кошмок жаңакчы бул түшүм жылы аябай жакшы болгондо жолугат. Бир сабагында 2 кош жаңак болсо кошмок делет. 3 кошмогу дагы бар, 4 чанда кездешет. Качандыр татпай корукчу 6 кошмокту таап алганы азыр айтылып жүрөт.